Бүгін біз өлкөбүз үчүн өтө маанилүү окуяны легендарлуу парламент катары тарыхта калган Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы тарабынан кабыл алынган көз карандысыз Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Конституция азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеп, адам жана анын өмүрү, укуктары жана эркиндиктери мамлекеттин жогорку баалуулуктары деп жарыяланды. Бул документте эгемендиктин, элдик бийликтин, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнүн, укуктук үстөмдүгүнүн жана демократиянын принциптери бекемделди. Эгемендүү Кыргыз мамлекетин куруунун укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өбөлгөлөрү аныкталды. Бүгүн биринчи Конституциянын 30 жылдыгын салтанаттуу жагдайда белгилеп жатып, анын кабыл алынышы көптөгөн ишмерлердин, аң сезимдүү жарандардын аракети аркылуу келген чоң жетишкендик болгондугун баса белгилеймин. Андыктан аны түзүүнүн жана кабыл алуунун түйшүктүү иштерине чымыркана катышып, быйык озуйпаны аркалагандардын баарына терең ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге элибиз кылымдар бою көксөп келген, эгемендүүлүктүн түп мүдөөсүн туюнткан, Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер.